Мыйзамсыз мигранттарга депортациянын ордуна Украинага согушка жөнөтүү сунушталды. Курулуштардын биринде тартылган тиешелүү видеону Сарград Телеграм каналына жарыяланган. Ондогон чет элдик жумушчуларды курулуп жаткан үйлөрдүн алдында форма кийип, жүздөрүн жаап жашырышкан адамдар тизип турду. Сейчас, если только скажете, что по-русски не понимаете. Это делается очень просто. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до 5 лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином Российской Федерации. И не надо вам никаких разрешений на работу и тому подобное. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежемесячно. Я думаю, все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Вот, бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да, страхование жизни. Вот. Статус ветерана боевых действий. Ты что киваешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Что просто? Весело. Да. Вот. Кто, желающие есть? Поднимите руки. Нет, желающие. Да-да, едем на родину. Все, выключаем. Депутат Эльвира Сурабалдиева өкмөт башчыны отставкага кетүүсүн талап кылды. Бүгүн сизге чейин Камчы Кыдыршаевич биякта келип доклад кылып атат да. Налоговиктер ЭТТН боюнча өздөрү чоң схема менен аралашып, мамлекетке 3 миллиард ущерб кылып атат да. Элдерден акча алып атасыңар, бирок өздөрүңөр араңарда коррупцияны жоя албай атасыңар да. Анан мындай да, мен ушул жетекчиликке, премьер-министрибизге кайрылат элем да. Если вы у себя порядок не можете навести, вы почему не удивляетесь, что люди вам не доверяют? И они против всех этих санкций, штрафов, только по одной причине. Потому что все знают, что вы коррумпированы. Налоговая здесь вице-премьер-министр сказал 3 миллиарда. Анан башка жерде мен грубыраак айтмакмын да, анан кайсы бетиң менен бул мыйзам менен келип атасың деп айтмакмын да. Мен кичине улураак эркек болсоң ошентип айтмакмын да. 3 миллиарда – это огромные суммы. Это как минимум должен уйти в отставку премьер-министр, как минимум должен сидеть глава налоговой службы, и как максимум вы не должны были сегодня этот законопроект приносить, связанный с ЭТТН. За что? Вам не стыдно всем? Я вообще предлагаю отложить. Я объясню почему. Отложить, уважаемые коллеги, да. Аева изучу, элде дүрбүлөң болот атта, 3 Депутат Ташиевте полководец катары көрөрүн айтты. Сиз генералсыз. Президент маршал дегенге чейин берсе болот. Бирок бир наам бар, полководец деген. Бул улуттук аябай бир чоң бир сраженияны уткан адамга берчиле. Мен ишенем, сиз жеңсеңиз эл сизге полководец деген наам берет го деп ойлойм. Бул президент да бере албайт. Бул эл берет, жөнөкөй солдаттар берет, жөнөкөй офицерлер берет. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул мыйзамды колдойбуз, бирок сиз аягына чейин жетишиңиз керек. Бажы кызматтын Ош облусундагы 7 кызматкери кармалды. УКМКнын айтымында алар бажы мыйзамдарын бузган ишкерлерден системалуу түрдө акча чогултуп турган. Шектүүлөрдүн баары убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар делген башка адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Бажычылардын кармалышы боюнча бүгүн Камчыбек Ташиев парламентте билдирген эле. Жаңы салынган өзгөндү айланып өтүүчү жол менен жүрүү акысы белгилүү болду. Жеңил унаалар үчүн жол акы 200 сом болот. Чакан жүк ташуучу унааларга жана автобустарга 350 сом. Ал эми чоң жүк ташуучу унаалар 700 сомдон төлөп, жаңы жол менен өтө алышат.
Дастан Бекешев министрлер кабинетине армян жана абхаз номерлүү автоунааларга мунапыс киргизүүнү сунуштады. Депутат мындай жол элди убара кылбай, унааларды легалдаштыруудан түшкөн акча бюджетти толтурарын айтты. Ал эми Балбак Түлөбаев оң рулдуу абхаз армян номерлүү унаалар боюнча мыйзам долбоорун өкмөткө жибергенин айтып, министрлер кабинетинин позициясын билдирип коюуну өтүндү. Бир топ эле депутаттарга дагы абхаз жана армян номер менен автоунаны айдагандар кайрылып атышат. Алардын автоунааларды азыр штрафстоянкага ГАИ кызматкерлери алып барып атышат. Эми бул мыйзамдын талабы. Бирок биз 2 жыл мурун мен жана башка депутаттар мына Балбак Зарлыкович дагы бул маселени көтөргөн. Биз айтканбыз да, мунапыс кылсак буларга. Жөн эле штрафстоянкага койбой, эми мунапысты кылсак, менимче бюджетке дагы каражат түшөт. Биздин жарандарыбызга дагы мындай жакшы болот да. Абдрахманович экөөбүз оң рулдуу автоунаалар боюнча мыйзам жазып, баарын даярдап өкмөткө жибергенбиз. Абхаз, армяндар боюнча мыйзам даяр. Өкмөт былтыр Акылбек Үсөнбекович Кучердин айттым элем, өкмөт позициясын билдирип койсун. Оң рулдуу унаалар дагы эле кирип атат. Өкмөт дагы эле проблемаларды үстүнө жыйнап атат да, Кыргызстангачы бул келечекте чоң проблемага айланат. Ошондуктан Алмазбек Акунжанович, өкмөт позициясын билдирсинчи. Биз или оң рулдуу машиналардын баарын иреттеп мыйзамдаштырып берип, баардык жол жобосу менен токтотуп, андан кийин киргизбей коюшубуз керек да. Болбосо бул көйгөй улам көбөйүп атпайбы? Булар аябай көп азыр. Миллиондогон долларлар казынага түшөт, Алмазбек Акунжанович.